Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси Эрмат Камчыбекович. Саламатсызбы? Саламатсыз. Акыркы учурда коомчулукта Ихсан курулуш компаниясы тууралуу көптөгөн терс пикирлер айтылып жатат. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар жана алдыда кандай иш алып барайын деп атасыздар? Саламатсыздарбы да бир жолу. Ихсан компаниясы акыркы учурда ооба чындап эле аябай бир көп негатив, көп мындай бир бут тосуу нерсе болуп кетти биз тарап боюнча. Биз бирок эми Ихсан компаниясы командасы кандай бир болбосун аягына чейин ушунча жумуш башталган, аягына чейин иштеп, пландарыбызды түзүп алып иштеп келатабыз. Биз буга чейин 2 жылга жакын болду иштеп келатканыбызга, 1,5 жылдан ашты. Канча деген кардарларыбызга уже үй алып берип жашап жатышат. Ал эми азыркы учурда так бир план коюп алып, биздин команда, компания да сих пор жумушун улантып иштеп келатат. Мурункудай эле. Мурункудай эле. Кантип чыгабыз деген суроо, бул биз бир 3-4 варианттарды даярдап алдык. Ар бир күнүгө отуруп, офистен болобу, биздин офистерден клиенттер менен отуруп түшүндүрүп атабыз. Азыр биз эми очередь системасына өттүк. Биринчиден, мурда биздики срок коюлчу, ар бир программага жараша срок менен үй алышчу. Азыр эми биз очередь системасына өтүп, онлайн очередь менен ар бир адам үйүнөн ошол приложение менен эле телефонунан көрүп турат канчанча очередь болуп келатканын. Экинчиден, биз башка строй компаниялар менен сүйлөшүп, ошол строй компанияларга үй алып, ошол жактан алып прямой эле. И баягы биздин клиенттердин саны ошол менен дагы стройкага өтүп азайтып атабыз. Дагы башка жолдору ай сайын төлөнчү акчалар. Бизге 3,5 миң киши адам төлөп атат айына. Алар уже үйүндө жашап 10 жыл бою төлөйт бизге. Ошол акчаны дагы күнүнө канча киши болсо дагы очередь менен күнүнө алып берип жумушубузду улантып келатабыз. Мисалы бир нерсе жөн жеринен болбойт да. Бул көйгөй деле, бул маселе деле жөн жеринен элдин талкуусунда жүрүп, бул мындайча айтканда кара пиар дагы жөн жеринен чыккан жок да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Же балким чындап эле ошол нерсеге баягы алып барып койду? Бул дагы жөн болбойт да ооба. Биздин баягы маалымат боюнча башкалар заказ берген дейт, бир атайын пиар компанияларды жалдаган дейт. Эми биз деле биле элекпиз ким кылып, эмнеге кылып атат. Бирок көп башка ошол эле банктар болобу, ошол эле башка финансылык учреждениялар болобу, чын эле поток баягы элдер бизге көп келип баштаган. Ал жака токтоп, ипотечный кредитование негизи эле статистика боюнча акыркы 3 айда эле айтат 50%ке түшүп кетиптир. Башка может быть строй компаниялардын деле жумуштары токтоп баштаган. Биз 1,5 жыл ичинде 3,5 миң адамга алып берген, мынчалык чоң количество үй алып берген адамдар, компания жок. Адам болобу, компания болобу, ушунча үй эч ким алып берген эмес буга чейин. Анан биздин өзүбүздүн негизи общий Кыргызстан боюнча баардык клиенттерибиз, пайщиктер деп коебуз, клиенттерибиздин саны 10 миң адамга чыккан. 10 миң адам. Бул 1 жыл ичинде 10 миң адамга чыкты. 1,5 жыл ичинде. 1,5 жыл ичинде бизге 10 миң адам келип атат. Ошол 1,5 жыл ичинде биз кайра эле 3,5 миң адамга алып берип атабыз. Бул ошол эле адамдар, мисалы, башка жактан клиенттери да болуп калышы мүмкүн да. Бизге келип баштагандан баягы бут тосуулар же болбосо кара пиар болуп ошондой бир жазалып калды да. Эми бул бизге наоборот, тескеринче канчалык кыйын болсо ошончалык компаниядагы, командадагы күчтөнөт экен да. Ошончалык бышат экен. Наоборот, ошол бизде калган коллектив, слабый коллектив кетип, кыйын адамдар калып, жумушубуз мурдага караганда эмикиси, кийинкиси 2 эсе, 3 эсе наоборот чоң жумуштарды аткарабыз деп биз уже команда бири-бири мурдага караганда команда бири-бири менен күчтүү болуп калды, коллектив ынтымактуу болуп калды. Кыйын учурлар, баягы кыйын адамдарды жаратып, анан программаларыбыз дагы башка мурда ойлонбой жаткан кезде азыр уже айла жок, ушундай убакытта ойлонуп, жаңы программаларды ойлонуп, башка 1-2 эле вариант эмес, 5-6 варианттарды ойлонуп, баягы компаниябыз 2 эсе күчтөндү да, бул азыркы учурга. Анан биз эч кандай бир токтоп калалы же жумушту ушул менен жабалы деген ой дагы жок. Биз улантабыз, мындан 2 эсе өсөбүз,
ушунча канча адам бизге келип ишенген болсо ошонун баарына үй алып беребиз. Дагы деле азыр деле консультация берип, адамдар келип жумушубузду улантып атабыз. Бир дагы филиалыбыз жабылып же бир дагы филиалыбыз токтоп калган жок. 7 областта тең ар бир региондо иштеп аткан филиалдар ошондой эле иштеп атат. Коллектив ошондой эле иштеп, консультация берген колл-центрибиз иштеп атат. Офистерибизде ар бир менеджерлерибиз консультация берип, азыр деле жумуштарды алып барып келатабыз. Мурдагыдай эле биздин ар бир офисибизге келип информация алып кетсе болот. Жогоруда айтып калдыңыз, ошол 100% баягы биздин компания алдыда келе жаткан депчи, мындай компания боло элек болчу Кыргызстанда деп. Анан ошол мындан 1,5 жылдагы статистика менен салыштыра кетсеңиз, ошол учурдагы кардаларыңыз менен азыркы учурдагы кардаларыңыздын айырмасы кандай болуп калды? Канча пайызга азайды азыр? Акыркы айда могул кара пиар кеткенден көп эл акчасын кичине күтүп туралы, кандай болуп кетет анан деп баягы көп эл бизди четинен карап турат да. Азыр эми кайра эле биз иштеп баягы кайра эле черный пиар карап эми рекламалар токтоп өзүбүздүн жакшы жагыбыз эле көрүнүп баштаса, кайра эле келип башташат. Биздин мисалы ошол эле блогерлер, журналисттер айткандай, только эле жаман жактарыбыз жок да, биздин жакшы да жактарыбыз бар. Биз ушунча адамга 20 жыл, 30 жыл, канча жыл үй ала албаган адамдарга үй алып бергенбиз. Процентке, банкка ошондой эле процентке акча алып, үстүнө 40 000 доллар алса, 40 000 доллар кошуп, 80 000 доллар кылып кошуп берген адамдар бар болчу, кыйналып жүргөн. Алар бизге 5% 10 жылга келип үй алышкандар. Ошол эле мигрант болобу, мисалы ГИКке барып, документи чогулта албай жанагыдай мамлекеттик жумушта иштебеген адамдар дагы башка эч жактан ала албаган адамдар бизге келип алчу. Биз ошондой эле алып берип, азыр ошондой эле жумушту жүргүзө беребиз. Мурдакы клиенттерибиздин акыркы бир айда эми түшүп калды, мурдагыдай эмес. Но биз азыр кайра жумушубузду жакшы жактан көрсөтүп, кайра эле улантып атабыз, эми буюрса кайра эле көтөрүлүп баштайт да. Бирок шарттары мурунку боюнча эле же дагы да болсо бул кардарларды жоголткондон кийин биртке кайра тартуу үчүн дагы жеңилдеттиңиздерби? Жок, шарттарын жеңилдеткен жокпуз. Шарттарын наоборот ошол эле боюнча, мындайча караганда ошол эле боюнча болгону бизде мурда точный бир срок коюп берчүбүз. 2 айда аласың, же болбосо 4 айда аласыңар, же болбосо мисалы 1 жылда деп. Азыр биз аны очередь, онлайн очередь кылабыз дагы, элдер көрүп турат. Ким бүгүн канча киши алды, эртең канча киши алды, менин очередим канча келет экен. Бирок очередь дагы примерно ошол эле срокто келет да. Биз баягыдай 100% гарантия 2 айда аласың эмес, примерно 2, 3, 4 айда аласың, бирок очередин келгенде деп программаны мурдакыдан очередь, онлайн очередьке алмаштырдык. Ошондо Эксандын өзүнүн приложениясы бар, Ооба. Эми азыр баягы до конца чыга элек, разработка болуп дагы кичине оңдоочу жерлер болуп атат, бирок буюрса 10 15 майга чейин приложение чыгып калат. Демек кадимкидей эле App Store, Play Market'тен көчүрүп алып эле анан кезегин карап тура алат турбайбы? Азыркы учурда уже биздеги бар кардарлар офисибизге келип письменный баягы кагаздан көрүп кезегин карап турат. Негизи 10 майда буюрса приложение даяр болот. Жакшы. Эми алдыда дагы да болсо кандай иштерди алып барайын деп атасыздар? Кандай креативдүү идеялар болуп атат? Азыр эми биздин эң башкы максат баягы буга чейинки эле репутациябызды кайра алып келүү. Биз ушуга чейин кандай иштеп келатсак, кандай үйлөрдү алып келатсак, ошол эле репутациябызды, ошондой эле жумушубузду улантып, ошондой эле элдерге кайра алып бериш керек, эмебизди алып келиш керек да. 1-2 айдын ичинде эле бирөөлөр чыгып жамандап баягы блогерлер эметип кетсе эле биздин репутациябыз ошол бойдон түшүп калбай, кайра калыбына келтирүү, реклама жакты болобу, башкалар менен ушундай бир передачаларга чыгып, сүйлөшүп, өзүбүздү көрсөтүп, жумушубузду улантып атканыбызды көрсөтөбүз. Андан тышкары строй компаниялар менен иштешип, ошол эле стройкаларга үй алып бергенге аракет кылып атабыз. Мамлекеттик башка бир органдар менен сүйлөшүп атабыз, мамлекет жак менен кантип меморандум түзүп кызматташ кылсак болот экенин, башка бир инвесторлор болобу, фонддор болобу, аларга дагы чыгып сүйлөшүү жолдору болуп атат. Азырынча ушул жумуштар. Азырынча өзүбүздүн эле кайра Ихсан деген атыбызды, брендти мурдагы калпына келтириш керек. Келет деген канчалык деңгээлде ишеничиңиз бар? Негизи кайрадан алып келсе болобу? Любой нерсени
кайра кылса болот. Мисалы биз бир жолу кылган мисалы нерсени эч ким кооперативди билбеген кезде, эч ким кооператив эмне экенин түшүнбөгөн кезде кооператив аркылуу ушунча адам үй алат экенин даже элестетчү эмес бизге чейин адамдар. Бирок биз муну факт менен доказать эттик да. Көрсө чын эле болот. Элдер өзлөрүнө жардам берип, үйлөрдү алып берип, банк жок эле, гик жок эле, башка эчтеке проценти жок эле, адамдар өзлөрү ушундай акча менен ашар, мындайча айтканда, ашар жол менен, кооператив менен проценти жок 10 жылга үй алса болот экенин көрсөттүк. И көрсөткөндөн дагы 3,5 миң кишиге алып берип, муну факт доказать эттик. Биз муну кылганбыз уже 2 жылга жакын, мына 1,5 жылдан ашып, бул нерсени нолдон баштап. Эми бир 2 айдын ичинде, 1,5 айдын ичинде бир нерсе болуп кетсе эле, биз ушул бойдон токтоп калбайбыз да. Биз бул нерсени кийинкисинде 2 эсе көрсөтөбүз да. Биз кылган нерсени дагы мындан 2 эсе кылмактуу, даже ашыкча кылып бере алабыз. Бизде опыт бар, бизде коллектив бар, бизде атыбыз бар, бизде 3,5 миң алган адамдар бар, бүт бар. Болгону убактылуу кыйынчылык деп коет. Убактылуу кризис бул кайра эле бизге наоборот күч берди, бизге наоборот кайра эле дем берди и 2 эсе кайра жумушубузду улантабыз. Жакшы. Эми бул теманы жаап туруп, жалпы көрөрмандарга дагы кызык болуп калды болуш керек. Эмнеси менен өзгөчөлөнүңүздөр, кандай шарттары бар кардарларга? Мисалы, мен мамлекеттик кызматкермин, 10 миң сом айлык маян алам, сиздерден үй алсам болот, кантип үй алсам болот, кантип бөлүп төлөсөм болот? Бизде программалар бар. Өзүңүз бир чогулткан акчаңыз болсо, ошону алып келип берип, анан убакыт бир соглашение биз менен келишим түзгөндөн кийин жана приложениядан атыңыз кирип, бүт данныйларыңыз кирип, карап турасыз. Баштапкы төлөм канча сомдон берет? Баштапкы төлөм бизде накопительный программа бар. Сизде чогулткан бир акчаңыз жок болсо, накопительный программага ай сайын акча салып, ошентип чогултуп кетсеңиз болот. Экинчиси 25%, эң азы 25% төлөп турсаңыз болот, же болбосо 35%, же болбосо 50%. Ар кайсы ушул программа менен сиз турасыз дагы, убактыңыз келгенде үй алгандан кийин калган биз кошкон акчаны 10 жылга чейин бөлөбүз. 10 жылга бөлгөндө эң минимальный эми 10 миң сомдон 15 миң сомго чейин ай сайынкы төлөм. Ошентип уже үй алгандан кийин ай сайын бир акчаны төлөп кутула бересиз. Ал эми сыртта эмгектенип жүргөн мигранттарга кандай шарттар түзүлгөн? Мисалы, эгерде бул жакка келе албай калса, Кыргызстанга келгенге мүмкүнчүлүгү болбосо, онлайн түрүндө да келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Онлайн түрүндө деген бизде консультация берген атайын Москва шаарында мигранттарга ылайыктап офис ачканбыз. Ал жакта да филиалыңыздар бар турбайбы? Ооба, ал жакта биздин офис бар, ошондой консультация берген, ал жакта менеджерлер бар. Ал жактан барып, полностью ошол кененирээк маалымат алып, биз боюнча көрүп, ошол жактан эле данныйларын тыштап, биз онлайн деп коет, ооба, бияктан келишим түзүп коебуз. Мигранттар ошондой бир жеңилдикте, ал жактан деле барып консультация алса болот. Жакшы. Ал эми азыркы тапта мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар дагы аз эмес, аларга кандай шарттар каралган? Биз азыр эми комиссия менен эл ошол үй ала турчу, бизде эң чоң негизи эле бизде общий собрание деп коет, элдин чечими менен көп нерсени голосование коюп анан чечебиз. Бир нерсе кылганда ошол эл менен азыр эми приложение чыкса, андан да жеңил болот. Вопросту чыгарабыз, момундай кандай деп ойлойсуңар, макулсуңарбы, макул эмесиңерби, и телефондон эле макулдугун берип, бир суроолор болсо, ошол менен биз голосование менен чечип алабыз. Сурамжылоо аркылуу. Анан андай адамдарга дагы ошол голосованияга чыгарып, мына эртең буюрса, понедельник эртең эмес, понедельник биринчи күнү бизден биринчи дагы үй алуу болот. 8 үй бүлө, мүмкүнчүлүгү чектелген 8 үй бүлөгө. 8 үй бүлө бир жерди сатып алып, үй салалы деп биз менен келишим түзгөн. Биз ошолорго жер алып бермекпиз. Комиссияга койдук, булардык ушундай экен, бир эле адам эмес, 8 адам экен. 8 адам тең мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар экен. Кандай кылалы деп, комиссиянын чечими менен уже биринчи күнү аларга уже азыр үй алып берип, выдача кылып атабыз. Алар ошол биринчи күнү үй алышат. Ошондой эле бардык нерсени комиссиянын чечими менен кылабыз. Өзүбүз жактан жанагындай процентный ставка бизде баягы мүчөлүк кызмат акы, биз дагы клиенттер келгенде кызмат акыбызды алабыз. Ошол жактан кичине түшүрүп бергенге кандай бир жардамыбыз болсо, биз ошону кыла алабыз.
калган суроолор боюнча бүт ошол коллектив собрание менен чечебиз. Көрөрмандардын дагы жана башка суроолор болсо, бул жактан филиалдарына келип, интернеттен караса эле чыгат, бардык даректерине келип, кызыккан суроолоруңуз болсо келип берип, үйлөр кыялыңыздагы үйдү алсаңыз болот десек дагы болот.